Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Мен азыр Ош шаарынын аймактарында турам. Кыскача дагы бир Марапат деген энебизди куттаганы келдим. Азыр мен ушул Ак Ниет деген кафенин ичинде ушу энебиз бүт жакын туугандарын чогултуп отурган экен. Азыр бизди ошол небереси тосуп чыкты. Өзү ороз экен. Орозоңуз кабыл болсун. Өзүңүз ачып алдыңыз, а? Марапат энебиз 79 жашка чыгыптыр, а? Ошол бүгүнкү туулган күн, анан орозонун алгачкы күнү деп туруп, ошол Москвадан Гүлдана деген эжеңиз болобу? Динара деген эжелер бар, ошол Москвадан сиңдилер болуп калабы? Ошолордун баары куттукташып жүрүңүз анда. Убакытты отурбай, сиздерге урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр дагы бир Жакшынакай эненин туулган күнүнө сиздерди күбө кыламын. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Так, кайсы жакта бияқта турабы? О, мынакей Рамазан с днем рождения дейт. 70 жаш деп жазып тур, 79 жаш деп жазып тур. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Эс отурсаңыздар жакшыбы? Марапат энебиз каякта? Төрдө отурган Марапат энебизби? Жакшы. Марапат эне кандайсыз? Жакшы отурасызбы? Бул менин энем программасы. Орозонун биринчи күнү ушу алыстан Гүлдана деген небереңиз бар, Динара деген сиңдиңиз бар бир тууган. Ошо чет жакта жүргөндөр ушу апамды куттуктап койгулачы. Апа ордуна апа, мисалы үчүн биздин эң жакын адамыбыз, биздин генералыбыз деп. Анан куттуктап коюш деп, мына ушул гүлдү берип, эми өздөрү жетпесе да Кудай буйрса келебиз дейт, келгенде башкача кылабыз дейт. Ошо жака апарып беребиз, а? Мен Марапат эненин жанына өтүп алайын, уруксатыңыздар менен. Жакшы, кол чаап коебуз мынакей. Эне, өзүңүздү ачып алдыңызбы? Жакшы. Кандай отурасыз? Аман эсен отурасызбы? Рахмат. Күлүгүчтүү. Мен бакылдап келерин билдиңиз билбедиңизби? Билбедим. Эч ким айтпадыбы? Жок, айткан жок. О кыздар эле айтпады. 79 жаштагы эне деп мен азыр бир издеп калдым да, жапжаш көрүнөт экен эне, чынын айткандачы. Эч окшоп өткөн турабы? Бир кол чаап коебуз энебиздин туулган күнүнө. Жок, бул менин энем деген программа, бул 4 жылдан бери жалаң энелерди куттайбыз, аталарды куттайбыз. Анан ошонун бирине ушул Марапат энебиздин балдар кыздары, сиңдилери ушул учурду ушул тасма кылып тартып, ушул YouTube'га чыгарсаңар биз мактанайлы дейт да. Кийинки муунга сабак болсун дечи. Рахмат, айнанайын. Эч ким айтпадыбы? Кыңк-мыңк дебедиби эч ким? Жок, айтпады. Ол сиңдилерим эле айткан жок, кызым эле айткан жок. Баары туулган күнүмү куттукташып эле жакшы тосуң деп коюшту. Эне 79 жашка окшоп өткөнсүз да, спортсменкасызбы? Эч бир кару болупсуз эне. Жок, айнанайын, карыдым. Эне, канча балаңыз бар, канча небереңиз бар? 7 балам бар. 3 kız, 4 oğlum var. 24 nevrem var. 27 nevrem var. 27 da sanı çektirmesi bana 24 versin. çevrem var. 24 çevreniz var. Kudağa şükür, men kala şükür. Yine uşul meninin programmasında жалаң ушул бактылуу энелер тартылат да. Ушу балдары, кыздары аздектеген, урматтаган, сыйлаган ушундай энелердин баардыгын анан тартып турган биз мактандырбайбыз аларды. Биз кийинки муунга сабак болсун деп тартабыз. Ошонун бири мына урматтуу көрүүчүлөр, Марапат эненин туулган күнү мына ушул бул кайсылы Кыргыз чек айылы, Кара Сууга карайт, Тышарга карайт. Кара Сууга карайт. Кара Суу районунун Кыргыз чек айылында жашаган дагы бир эненин туулган күнүнө сиздерди ортоклошкуп атам эне. Ушу 7 баланы төрөп, мисалы эрезеге жеткирүүдө кандай турмушту баштан кечирдиңиз? Kıyınçılıklar hem oldu, jakşı gündür hem oldu. Kudağa şükür hem jakşı gündörgө geldik. Yaşlarında, yaşlarında kıyınçılık oldu. Jakşı, kudağa şükür bardık baldarım. Üylü, caylı, özdörü, kızlarım özdörü. Şu nevreye gelinlerim benim. Şu gülüm. Бактылуу карлыктын доорусу бар эне. Рахмат. Ошондо сиздердин дооруңуздардын эми бир кыпыны деле жок да азыр эми. Сиздер басып өткөн жолду азыркы муундар басып өткөн жок турабы эне? Туура. Азыр эне ушу москвалыктардын убактарда, мисалы ушу Данияр деген акебиз ким эле? Ошол байланыштырып коет эле Москвадагылар мененчи, анан азыр баягы намаз окусу керек. Намаздарын окуп алганга чейин бир аз кобурашып тур айланда эне. Ушул программаны мындай угуп калган жайыңыз барбы? Ушундай энелер жөнүндө бир программа бар экенди. Угуп калган жайым телевизордон анча-мынча көрүп калам.
Şu sen bozuk kimlikken Langar'da bir yerde bir kampürdü görsetti. Daha bir yerde bir kampürdü görsetti. Yok onu gördüm. Ama Moskvada kança balanız var? Moskvada iki nevrim var. Ana singdim var singdim. Dim degen atlarını ata ötsöңүz? Neme singdimin adı Dinar. Dinar ayıca söyleşken biz menen tura. Ana o kızımın kızı Güldana. Ha siz apası nerede o Güldana? Apası yerde Güldana. Anan Nazire var. Neme var? Beleni. Var. Temirlan var. 4 nevrim. Oşolordun atından eli. Anan Kazakistan'da bir singdim var. Bir tugan. Neme? Bir tugan singdimin kızları. Hem kişinesinde çoğ oyup birge жүрüp hem özleri aytmakçı. Enesinde eli olup kalgam neme. Aile o singdim görüp ölüp kaldı çalı mene üköteğin. Beşlerin versin ha? Beşlerin versin. Valla buyruğan günün göretkenimiz dayan anayın. Kanca ömür verse oşunca cüretkenimiz. Kudağa şükür. Bari. Oroza karma otas mene? Oha, oroza. Kıynalbadısız mı birinci gündü? Çok kıynalbad. Emi sizler profesyonel olup kalgaslarda Turaveni öz negizi oşol az jegen üçün köp jaşaystarda sekret oşolda Turaveni. Anam bizge okşo öyle bak fast foodtарды жей бербесler de görüngöndөрдүн баарын ичип жей берет Turaveni. Özüңüz uy koca ekesi oldunuzmu je bir işte işledinizmi? Çok uy koca ekesiyle, kalkoz dile, ketmen çağı öyle kalkoz dile işledik. Evli uyda oşo çalım. Koca eken oşo uydele jürdük. Şokur ele çalım. Anan özüm şu baldarı menenile şu. Bizim alda pakta var ile, taneki var ile. Talağa işte şu uydele. Et zerikken emesizler. Çok zerikken emesimiz. Densoluklarda özlemde jakşı olgan o malda. Azırkların barını orkana kattı öyle böyle oldu. Çerçeveyle. Talağını balanı emle bakıp talağa emle çıkıp. Dinar ajeni görmegeniz kança jıl boldu? Dinarga 2 yıl olup kaldı. Anan telefonda söyleşip duramdan. Жаңылы құттықтасқан, onu айтпашпады. Азыр ошо. Bunu ene sürpriz bolsun dep, sizin de bir көңүлүңүздү көтөрүп коелу деп, анан сооп болсун деп, урматтуу көрүүчүлөр. Мына сооп болсун деп иретте баштаган алгачкы куттуктоо. Мына 1 март Орозонун алгачкы күнү. Энебиз отурат төрдө. Ушунчалык баягы толкундан отасыз бе bir четинен алып караганда? Толкунда атам. Жакшы. Эне сиздин урматтуу көрүүчүлөр азыр Москвалыктар менен байланыштырайын дегенге мүмкүнчүлүк барбы? Москвалыктар менен 1,5 чалбайлыбы? Себептен алардын Алханам çalarlar. Ошо Москвалыктар менен байланыштыра алабызбы? Гүлдана эжеге айымга же болбосо Динар эжеге чалып байланыштырып койсок, алар дагы улам баягы телефонду карап отурушат. Ушу бир учурашып бир жакшынакай сагынычты жазып алайлы депчи. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, мынакей энебиздин туулган күнү урматына жакшынакай болгон өздөрүнүн эң жакын туулган уруктары чогулган. Азыр бирден маекке тартабыз, өздөрүнүн калып тилектерин айтып, анча мынчасы ырдап да беришет. Turaveni, siz prikaz бере бериң, ырда десе ырдайт. Бүгүн эми сиздин айтканыңыз айткан болот. Макей, урматтуу Марапат эне. Азыр Москвалыктар байланышканга чейин жаныңызда эне өз сүйлөтө берелен да. Бул убакытта утурбайсыз. Аусыным. Bir tuğan avusunuz. Екі avusunu, Макей. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, биз башта бердик эле уже жакындарына маекталайлы депчи, бул жерде бул кайсы небереңиз? Гүлдана деген небереңиз? Мынакей, Гүлдана деген небереси ушул баардыгын азыр WhatsApp группага улай турган болгон. Энебиз болсо чыдамсыздык менен күтүп атат. Мынакей маңдайыңызда турат мынакей. Мынакей бул ким бул? Мынакей жаңы уланды. Динар эже мынакей. Динар эже дагы көп жылдан бери ушул менин программасын күзөтүп келген абдан активдүү катталуучулардын бири. Мынакей Динар эже, Гүлден айым, менин маңдайымда сиздердин апа ордуна апа. Бул дүйнөдөгү бейишиңиздер отурат. Куттуктап, жакшынакай калуу тилектерди билдирип коюңуздар. Учураша бериң эне.
Tuğan gününüz kutlu olsun, ömrünüz uzun olsun. Arıdayım uşunday gülüp jayınap, jakşı ne bileyim, uşunday jakşı gündürde bizdin törümüzde jürörüңүz, nevrelerdin, kızdardın, baldardın gündük üçün görüңüz. Biz sizdi jakşı göremiz. Rahmat. Rahmat. Çaktı. Bayağı etmedin her o. Sürpriz olsun dedim beni. Mayli sizlerge mi rahmat. Sizlerge mi rahmat. Ушундай жакшы адам, ушундай бүгүнкү мына Оразанын биринчи күнүндө туулган күнү болуп атат эжемин. Жакшы адамдардын баары ушундай неме жакшы күндөрдө туулган күндөр болот. Ошондой эле баарыңардын бүгүнкү туугандарым, бүгүнкү Оразанын биринчи күнү Ораза айт майрамдары менен куттуктаймын. Оразаңар кабыл болсун. Баарыңарга. Nake bolcap koyuzlar mı seçen sözlerine? Мен Назира эжем албайт ба? Nazir Cemal Baytko dedi. Şu alışmayt da var. Albaycan işte okşayt. Gülden ayım siz kutlay veriniz. Ayne tuğan gününüz menen ardayım densoqta bolunuz. Bizim düşenerinizge barыңыз. Gülüp jaynap, tördün körkü olup жүрүңүz. Sen bir ara gelme geliyor olan onlar. Boptur. Rahmat kızım rahmat. Rahmat kız ya iyi otan. Boptur. Nake hurmatlı görüşler alıstan Moskvadan Dinara Ejevs menen şu Gülden ayım Marapatın evestin nevresi olot. Alemi Dinara Ejevs bolsa büyük bir tuğan singisi olot. Oşol özünün apasında bolgon Marapatın ene жакшынакай жүрөктөн чыккан куттуктоолорун айтып куттуктады. Бар болуңуздар. Орозодогу мындай сиздердин аракетиңиздер ченемсиз сооп болсо керек деп ойлойбуз. Rahmat. Башташып коебуз. Boptur rahmat. Жақсы отырғыла. Boptur. Nake nevereleriniz da bula nevereleriniz bolat da şanda bardыгы. Rahmat, çoğun rahmat Nake. Bir nevereniz bolsa ilep atat Nake. Çevrem bul. Rahmat eje sizler dagы esen soo Kırgızstanımızga gelip kalыңızдар. Amançılık kalayбыз. İyilik işinizlerge. Rahmat. Bundan dagы sonun padarkарды alıp barabыз deyip hurmatlı görüşler. Bula usulünce жақсы rahmat. Şu Moskvalıktardın vakt saati biraz tar bolot dep süйлөтүп aldık. Hazır biz jana başlagan intervьюну kayra Ejevsке berебиz. Eje Marapat enemizdin bir tuğan kayın singisi bolot eken. Ауынсы geçiresler ауысын болот экен. Sizden de жакшынакай болгон куттуктоо болсун. Enemizni maktayбыз только. Жақсы келипсиңер. Бүгүн мынау не деген передача? Менен программа. Менен передачасы берүүсүнөн келипсиңер. Улум рахмат. Мен ошо Ауысыным болот. Атым Гүлжан. Мен дагы 75 жашка чыктым. Мына ушул отургандар дагы менин балдарым менен 75-ке чыктыңыз бе? 75. Siz de bak 73. Жалган айтып, 73. 73 бар, 75. 73 десеңиздер бар айырмасы жок. Жап-жаш көрүнөт экен сиздерчи. Эми бир арыктын суусун ичкенбиз да. Ошон үчүн анан кийин жаш көрүнөбүз, билбейм, мүрөктүн суусун ичкендей болуп. Эне илгери мисалы 70-75 деген энелерди көргөнбүз да мисалы, туурабы? Аталарыбызды көргөнбүз. Элдери бөкчөйүп, көздөрү чөкчөйүп калганда. Колдар аппак болчу эле. Анан мону таяк таянып калган
болчу эле. Азыр сиздер жөн эле тансаны жөнүн аласыздар да, туурабы? Алабыз ооба, буйрукса Кудай. Эмне демек эле мен дагы ушул жеңемдин, абысынымдын ден соолугун каалайм. Кудай өмүр берсин, мындан ары дагы көбүрөөк жашасын, ошол өмүрүнө жараша ден соолукту кошуп берсин. Мынандай алтындай болгон балдар кыздарынын, келиндеринин ысык чайын ичип ушулардын рахатын көрсүн. Дагы бала чака неберелери көбөйө берсин. Биз да ушу жеңемдин аркасынан ушундай даражаларга жетели. Кудайга шүгүр жетип калдык. Мына бул дагы менин абысыным экөөбүз тең чамалуу элебиз. Жеңе абысындардын ортосундагы мамиле кандай болгон ошого бир мындай көз чаптырсаңыз? Эч ондой. Бизде андай аңды шу деген андай мындай неме мындай келишпестик болгон жок. Эне баладай болуп эле жашап жүрөбүз. Ооба. Мени кызымдай эле кабыл алып, мен деле өзүмдүн апамдай кабыл алып эле ушинтип жашадык. Кошунабыз дагы анысына. Жакын үйүбүз. Кандай жакшылык, жамандык иштерди болсо, дайыма тике турабыз, бирибиздикине бирибиз. Жеңилибизди жерден, оорубузду колдон алышабыз. Балдарыбыз менен балдарыбыз, кыздарыбыз менен кыздарыбыз ынтымак, бир туугандай. Ошол эми тууганчылыкта мындан ашыкча не бар деп ойлойм. Ынтымакчылык эң жакшы нерсе да. Ооба да, ошо ынтымак Ынтымакчылык болсо, бардык нерсе чечилет, бардык нерсе болот, той да болот, башка да болот дегендей. Туура айтасыз, туура айтасыз. Эми бир ырда койбойсузбу энебиздин туулган күнүн арнап туруп эми бир Тишимди салбай келип алыпмын, эми кандай деп. тишиңизди монтаждап коебуз, сонун кылып жалтырат. Бриллиант тиш кылып коебуз. Кап. Эми Кол чаап коебуз да, энебиз бир ырдап берсин а, мынакей. Жанадан бери аябай, мына танды да аябай. Башкалардын ордуна мурдайт булабызсын. Сиз да даярдап туруң бир куплетте, унчукпай. Арчалар суукта калса, тоңбой тура. Атенен көзү бардай, болбой тура. Башкадан канча сыйды көрсөң дагы, бар бир атенеңдей, байлыгың атенеңдей болбой тура. Балыктар суда калса, тоңбой тура. Байлыгың балдарыңдай болбой тура. Башкадан канча ызат көрсөң дагы, бар бир балдарыңдай, байлыгың балдарыңдай болбой тура. Ысык көл толкуп ташып, тоңбой тура. Тоңсо да башка көлгө куйбай тура. Башкадан канча урмат көрсөң дагы, баары бир туугандай, байлыгың бир туугандай болбой тура. Башкадан канча сыйды көрсөң дагы, байлыгың балдарыңдай, баары бир туугандай болбой тура. Азамат кол чаап коесуң энебиздин өрө мисалы сиз өзү кесибиңиз боюнча кандай кесиптесиз? Мен Союз мезгилинде содада иштегенмин. Пенсияга чыкчакты ушу. Өмүр бою содада иштеп жүрдүм. Эгер мен сураганым жөнү бар да эне. Эгерде бир ушул маданият тармагына бир кесибине тапшырып аркалап калсаңыз, сизден укмуш бир ырс чыкмак экен, а? Үнүңүздө бар экен. Болуш Мадалимов абабыз эми ушул жерде завклуб болуп иштеп жүргөн, эми кыргыз элине таанымал ырчы, комузчу, дастанчы киши. Ошол кишинин немесинде баягы сельсоветтер аркылуу, ишканалар аркылуу ыркеселерди уюштуруп, ошондо өзүбүздүн соода кызматкерлеринин ыркесесин башында туруп, өзүм уюштуруп,
биринчиликти алганбыз. Чыңыныңыз бар турбайбы? Нарактан чыңыны бар турбайбы? Эгерде ошол кесип аркалап калганда анда укмуш азыр бир эл артист дегенине бир наамды аркалап калмак. Кол чаап коебуз а? Жакшынакай кылып туруп. Эне уктуңузбу абысыныңыздын ырын аябай сонун. Сизге дагы бир куплет ырып беремин, анан даярдап туруңуз сиз. Азыр мынакей абысыныңыз ырды табыңыз, энебизге үйрөтүңүздөр ырды. Кана жакыныраак отуруп берирээк келип берди. Сиз да бир төгүлүп ачылыңчы кана. Энебиздин туулган күнү урматына жакшынакай кылып Жеңеме отурайык. бир каалоо айтып коеюн а. Жеңем бул мактоого татырлык канча айтып мактасак дагы сөз жетпейт жеңеме. Ушунчалык айкөл адам, айкөл абысыныбыз бар. Ушу жеңеме карап биз дагы аябай жакшы тарбияланганбыз. Башы жакшы болсо кийинки абысындар ham жакшы болуп кете берет экен. Ушул маалга чейин жеңеми көрбөй калсак сагынабыз. Айкөл жакшы адам, Кудайга миң калла шүгүр, балдар кыздары баардыгы ыймандуу, жакшы. Эми биз дагы жеңемдин аркасынан ушинтип кетип атабыз. Эми айта берсем гап жетпейт да жеңем жакшы жагына. Сөз менен жеткирүү мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Эми бүгүнкү ушундай туулган күнүңүздө көпкө өссүн жеңе. Токтобой ушу балдар ушинтип ортодо туулган күндү жоктоп, туулган күнү куттуктап отура берейли. Туулган күнүңүз кут болсун. Дениңиз сак, көңүлүңүз ачык, маанайыңыз 5 болуп жүрө бериң биздин пешенебизге. Балдардын эле эмес, мына абысындардын пешенесине жакшы болуп жүрө бериң. Эки абысындан эки ооз ыр дегенде бир куплет ырдап койбосоңуз болбойт. Эми азыр энебиз тапшырма берди. Тапшырманы аткарбасак болбойт. Эми бул эми архив, бул сиздердин ырдаганыңыздар ушул энебиздин сүйүнүчү кубанычына Эми жеткен. мына абысын ырдагандан кийин анан ырдагыбыз келбей калат да. Окшоштура бериң эми энебиз. Бурчубузда. Бирок жакшы ырдайт экен, чындап айтканда. Чындыгы жакшы ырдайт. Жетпейбиз да. Сиз бир көрүңчү, бир көрөлүчү гана бир. Эми мына жактан чыгабы десең бир бала. Чыгарып көрүң, аракет кылып. Бир куплет болсо боло берет. Күндөн күнгө келе берет карлык, карлыкты күтпөдүм мен зарыгып. Эгер колдон келе турган болгондо, жүрбөйт белем 18-де жашарып. Кол чоюп коюңуз а. Урматтуу көрүүчүлөр, биз энелер үчүн программаны тартканда, мисалы, бир нерсеге маани берсеңиз, мынакей Марапат энебизде да бүгүн тартылып атат. Мисалы, энелер күндө ырдай бербейт. Күндө эле ырдай бербейт. Энелерди ырдаш абдан кыйын, энелерди сүйлөтүш дагы абдан кыйын. Бул өзү негизи программада энелерди мынтип жан дүйнөгө тартып, мынтип сүйлөтүш дагы абдан бир чоң чеберчилик жаратат да. Азыр мынакей эки абысыныңыз абдан сонун сюрприздери менен, ырлары менен сизди сүйүнтү деп ойлойбуз, а? Ушу эки абысынына кол чаап коебуз, а? Катышуучулар. Эми сиздерден баштай берейин да. Берерээк келип алсаңыздар жакшы болот эле. Энебиз кичине угуп, мындай көрүп дегендей. Катуураак сүйлөй бересиздер, а энебизге бир. Жок, отура бериңиздер. Угулат. Мен эжемин келини болом. Бияктары бир аз тынчыраак турабыз. Мындайча айтканда жеңеси болом мен, өзүчү. Сиз жеңеси болосуз. Ошого энебиз эч картайбайт турбайбы? Ооба, мен жеңеси болом, акасынын аялы болом. Бир тууган акасынын аялы болом. Атым Лена. Окуй, Лена деген энебизди биринчи жолу угушубуз. Эжемин эмне дейм, туулган күнү кут болсун, өмүрү узун болсун, дагы көп жашасын. Көп ийгиликтерге жетсин, балдарынын жакшы күндөрүн дагы көрсүн, балдарын эле эмес баардыгыбыздын жакшы күндөрүбүздү көрсүн. Баардыгыбызга энедей эжем дайыма сыйлайбыз, биздин дайыма сыйыбызда болсун. Кудайым ден соолугун берсин. Şu baldarının da Kuday dен соолугун берсин. Бардыгы жакшы. Эжем тарбиялаган келиндери, кыздары, балдары бардыгы жакшы, бардыгы ушул Кыргызстанда эң алдыңкы усталардан балдары. Дайыма биз сыймыктанабыз. Ушул немеге жыгачка жан киргизген балдар болот. Келиндери болсо мына тизилген 3 келини, 3 тең. Gördüңөрбү, эжем тарбиялаган 4 келини бар. 4 тең, эң чоң келин ана келин бардыгы. Биринин бири сыйлаган ушу эжем дайыма ушу эч бир кайны болуп бир үнү чыкканын көргөн эмесмин да эжем. Дайыма сыйлайт ошол. Лена деп неге атап койгон эмне сизди? Мен өзү 22 апрелде төрөлгөн Владимир Ильич Ленинди туулган күнүндө.
ошого карап туруп өзүм алайкулук болом. Атам мугалим болгон ошо мугалимдин үйлөсүндө чоңойгон ошол. Мен эжебизге бир кол чаап коебуз да. Алайкулук ошо кыймылдайт берет. Ошол аркылуу аттар да ошого байланышкан. Москва кыймылдаганда биздин алайкулук ошо кыймылдайт. Лена деген эжебиздин сөзүн уктуңуз а? Ушунчалык баягы сизди урматтаган, кадырлаган сөздөрүн айтып өттү. Мырдан болсун. Эми ырдап коюң эмени. Бир эми сиздерден бирден ырдатпасам болбой калды. Жакшылап ырдап беребиз кана. Бир жакшынакай бир куплет сизден болсун. Ар үйдө аксакалдуу кары болсо, балпайган байбичеси дагы болсо, келини кербезденип бой көтөрбөй, уулунда уят менен намыс болсо, келини кербезденип бой көтөрбөй, уулунда уят менен намыс болсо. Ой, азаматсыз, абдан сонун айткан. Кол чаап коебуз. Бул да болсо энебизге болгон сый урматтын белгиси отурабыз. Не болот? Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары бир аз баяк бияка өткөнгө бир аз мүмкүнчүлүк болбой атат, бирок катуураак сүйлөп, мындай өзүңүздөрдү мындай тааныштырганча, мисалы энебиздин кимиси болосуздар, ошол боюнча сүйлөй бериңиздер. Мен ушу алтындай болгон апам. Мен ушул апамдын эң аксакал кызы болом. Эң улуусу, эң сулуусу сиз отурбайсызбы? Акылдуусу. Бардыгы алындай келиндерге кычык айта турганы бардыгы мен болом. Ошо эң аксакал мен болом. Атым Гүлнара. Ушул айылга турмушка чыкканмын. Ошо апа, туулган күнүңүз кут болсун. Өмүрүңүз узун болсун. Ушинтип дайыма балдар кыздардын астында ушинтип эркелеп ойноп жүрө бериң, күлүп. Заманыбыз тынч болсун. Мына жеңем, үч өтең жеңелерим дагы бар болсун. Ар бир нерсенин өзүнүн курдашы болгон жакшы дейт. Ушул курдаштарыңыз менен дайыма ушинтип күлүп жайнап жүрө бериң. Балдарыңыз ушинтип биз ушинтип небере чеберелериңиз дайыма сиздин туулган күнүңүздү ушинтип өткөзүп жүрө берейли. Заманыбыз тынч болуп, мына сиңдилериме бардыгына рахмат. Ушу апама бизге дагы билгизбей бул сюрпризди кылышыптыр. Баарыбыз азыр келип байрам таң алып атпайбыз, ушундай болуп кеттиби деп. Майли, сиздерге дагы рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Марапат энебиздин эң улуу кызы, эң сулуу кызы, акылдуусу, оригиналы мен болом деп. Жакшынакай сөздөрүн. Ооба, энебизге окшош экен сөзү дагычы, өмүрүңүздү берсин, энебиз Кудай урса 100 жашка чыксын. Сиздер аркасынан ушу ээрчип 100 жашка чыга бериңиздер. Кудай кааласа, баардыгы жакшы болот деген ниеттебиз. Орозонун улуу күндөрү мына ушундай жакшынакай тилектерди Аллах Таалам кабыл кылган болсун. Эже өзүңүз таанышып баштайбериңиз. Мен дагы ушул алтындай болгон апамдын ортончу кызымын. Ортончу кызысыз. Ушул эжемен келип мен да нокатка түшкөнмүн мен. Апа, туулган күнүңүз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун. Дайым биздин бешенебизге төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериң. Эч кем болбоң. Алтындай болгон апам бар, жакшы көрөбүз сизди, эң жакшы көрөбүз. Сиздерге баарыңыздарга рахмат, ушинтип келгениңиздерге рахмат. Рахмат, чоң рахмат. Кол чаап коебуз да, мынакей Марапат энебиздин эң ортончу кызы болом деп ушул Нокат жергесинен келип, ушу энебизди куттуктап атканына Аллахым ыраазы болсун. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул айларда ушул балдар кыздардын айтылган тилектери Алла Таалам тарабынан кабылданат деп айтылат. Рамазан айында ушундай калуу тилектер көп болсун. Энебиз, эгер бир жериңиз эми кичине сыркалуу болуп аткан болсоңуз, мына ушу бүгүндөн баштап аягып кетесиз деген ойдобуз. Себеп дегенде баталар берилип атат, калуу тилектер айтылып атат дегенде, Кана эже, өзүңүздү тааныштырып. Гүлден айынын апасы болосуз, Мына бүгүнкү шылтоо менен апам туулган күнүнүн эмеси менен келип мына баар жогу чогулуп отурабыз. Баарыңар тынч болгула, өмүрүңөр узун болсун. Апа, дайыма ушу жакшылык күндөрдө пешенебизде тынч болуң. Бизди кандай кылып чоңойттуңуз. Кудайга миң карла шүгүр. Мына жакшылык күндөрдү көрүп келатабыз эми. Ушунчалыгына шүгүр.
Бар жоқ bir туғандарым барыңа тынч болгула. Бери карап сүйлөп бериң. Сизди мындайынан көрөбүз. Ömrüңөр uzun болсун, ден соолугуңар чың болсун. Şu бар жоғубуз тынч болойлу. Кызы болом дедиңиз сиз? Ооба. Эң кичинекей кызы сиз болосузбу? Ооба. Азыр деле ушу пенсиясынан бекитип беребиз сизге. Ушу эң кичинекей кыздардын ушундай ойлоп турабы? Өзүмүн пенсияга. Ооба да. Пенсиясынан бек. Жок, эң кичинекей кызын эркелетет да, мисалы көпчүлүк энелерден байкайбыз да, мисалы мен ушул 30-35 миңге жакын. Башкача кылып бакты бу кадр. Ондо бир куплет ыр аябайсыз, турабы? Эми бир куплет ырдап койбосоңуз болбойт эми. Жанатан бери мисалы өзгөчө сөздөрдү сүйлөп калдыңыз. Кана бир жакшылыкка өзүңүз бир кыңылдап жүргөн, жактырган ырлар болот. Ошолордон бир таштап коюңуз. Энебиз аябай угуп, бүгүн жашарат энебиз. Жашарат. 79 эмес, bir 17-18 жашка келип атат энебиз бүгүнкү күндөчү. Азыр мына ушул сиздердин сүрүп мына уюштурган ушул жогоруда айтылган динар эжелерди, мына өзүңүздүн кызыңыздын уюштурган сюрпризине энебиз батын албай турат. Мына жана өңү бопкозур азыр кыпкызыл болуп жашнакы болуп чыкты мынакей. Майли. Кана? Кыздарынан барбы ырлар? Үчөөңүздөр кошулуп деле бир жакшынакай ырды ырдап коюңуздар анда. Чогулуп туруп турачы, кана? Ошондой кылайлы, ошол туура болот. Кана бир карап туруп, бери карап туруп, бир хорон бир ырдап коюңуздарчы, энебиз угуп аябай бир сүйүнүп калсын. Башла бериңиздер. Adamga birinci ömür gerek, adamga ikinci gönül gerek. Sıylaşıp yürgün göl çayını içkenge enege gelin gerek. Sıylaşıp yürgün göl çayını içkenge enege gelin gerek. Dağ başlayıyoruz, dağ. İkinci kuplet var, son kuplet var, şununçu. Adamga birinci ömür gerek, adamga ikinci gönül gerek. Otundu jarganga, uyundu açkanga, ataga bala gerek. Otundu jarganga, uyundu açkanga, ataga bala gerek. Adamga birinci ömür gerek, adamga ikinci gönül gerek. Sıylaşıp yürgөнгө janыңda tuğandar dağı gerek. Sıylaşıp yürgөнгө janыңda tuğandar dağı gerek. Oy azamatsızlar, mınakey. Marapat enebizin 3 kızı. 3 sup-sulu kızları. Mına enebizin uşul bul жашоодо ушул өзү мынакей сиздерден эң бай адам жок. Негизичи мына сиздер эң бай адамсыздар. Байлыкты акча менен ченеп болбойт. Байлык бул бакыт да. Ушул бакытыңыздар марапат энебиз. Мына ушул 3 кыз үчүн кол чаап коебуз. Жакшынакай ырларыңыз тартылып өттү. Жогоруда мисалы аусындары, мына сиңдилери сүйлөгөндөй, буну сөз менен жеткирип берүү дагы ыр менен ырдап берүү да мүмкүн эмес. Бирок бүгүнкү ушул туулгандын урматына сүйлөгөн сөздөрүңүздөргө энебиз ыраазы болуп отурасызбы эне? Рахматтан башка сөз жок энебиздин. Бар болуңуздар, бар болуңуздар. Кана эми бул жактан жигиттер сүйлөп койсундар мынакей. Жигиттер жанына жакыныраак барабыз, жакын. Сиз да жүрө бериңиз. Жомарттарымды чакырайын. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сүйлөшүүлөр болсо бул жакка чакырсаңыздар себеп дегенде ооба. Сүйлөп коюш абдан жакшы да. Жана аке сүйлөп бериңиз, кана ушул сиз кимиз болосуз? Мен экинчи уулу болом. Экинчи уулу болосуз. Экинчи уулу болом. Апа, ошо туулган күнүңүз куттуу болсун. Өмүрүңүз узун. Биздин бактыбызга ар дайым тынч болуң. Эмне тилесеңиз ошо максаттарыңызды болбосуна ороз айында. Şu bardığınarga dен соолук кылайм. Şu үй бүлөңөр менен ар дайым тынч болгула. Энебизге дагы эркелейсизби кадимкидей? Эркелейм. Кандай кылып эркелейсиз мисалы? Апо деп келип, этегине жабышып мисалы өп жыттап, мисалы колдорун кармап. Ооба. Эркелейм да өп жыттап. Кимдин колунда энебиз азыр? Колун кимдин колунда? Кичине укам колунда. Эгерде мисалы жеңем менен кокус эми казан аяк кагышат да анча-мынча, ошондо тарынып үйгө барасызбы же көчөгө чыгып кетесизби? Жок.
Enemi orası da. Ya. Yok, hem barıp jengemi jamandabasаңыз dagы barып эми сизди просто көрgüm geldi dep barasыз da turabı. Ошода. Еркелеп жүрүп өтөбүз да энелерге биз канчалык чоң болсок да, канчалык алпамыш болсок дагы баары кичинекей бир нарисе болуп көрүнөбүз да. Сиз абдан бактылуу адамсыз. Сиз бай адамсыз. Колун кармап бир жыттап коюң, кана кол чаап коебуз, а? Азаматсыздар. Азаматсыздар, урматтуу. Бүгінгі ахуал туған құт болсын, өмір ұзын болсын. Ниет тілек өтек мақсатына жетсін. Дайыма şu бала чағаның тыныш болсын. Şu келген меймандарға ham şu роза күнде жақсылықтар тілеймін. Рахмат. Рахмат. Көп жашасыңдар, бар болыңыздар, а? Мынакей. Сіздер кимис болосыздар өзі негізі? Жақын туғандар болсыздар, а? Барыңыздар, а? Не дейін? Апа, туған күніңіз құт болсын, өміріңіз ұзын болып, үшінті өле күліп, жайнап жүрердің пешінемізге. Бар болыңыз, барыңарға чынден солық, ұзын өмір, үшінті өле туғаншылықтан алыстабай жақшы жүрер. Сіздің қайненеңіз қандай адам? Сонын адам. Қайненешілік қылды қылбады? Жоқ. Анша-мынша? Жоқ. Өзі бар болушы іле ошол. Сіздің подружкаңыз деп қойсақ бола бере, мысалы, сыр көрішуші адамыңыз, подружкаңыз деп, а? Қошылы ертішіп көп жақтарға барасыздар, жақшылықтарға. Бар жерге қошо барамыз. Улу келіне қол чаап қойыңыз, а, мынакей, жақшынақай, бір қалау тілектерден кейін. Келіңіз, мынакей, небересі болсыңыз. Бұл еме сюрприз біріншіден, анан екіншіден баяғы сүйініш деп те қойсақ болады, мысалы, өзіңізді таныштырып, енеңізді құттай беріңіз. Мен небересі боламын, қызының баласы. Атым Дания. Кәне денсаулық берсін, Алла тағалам сіздің өміріңізді берекелі қылсын. Екі күні Алла тағалам бақтылық берсін сізге. Şu небересі біздің төрімізде отырып жүреріңіз әрдайымша. Үйленгенсіз? Неберелер бар. Балаңыз бар, енеңіздің неберелер, үш балаңыз бар. Ушул балаңыздын неберелери абдан жакын болсо керек, өзүңүздүн балдарыңыз караганда эndi. Ошондой деп коет го, баягы кыргызда бир кеп бар го, небере ширин болот депчи. Өзү багып чогойткон менебиз. Ойбой, ана кол чаап коебуз небередин. Ушундай анан мынакей сиздин мынакей өзүңүздүн үйлөнүү тоюңузда энебиз генерал төрдө отуруп турду. Эми Кудайдан бир тилейбиз ушул Рамазан айларында балдарыңыздын тойлорунда да төрдө отурсун, а? Омин деп коелу. Бактылуу болуңуз. Ушундай бир марапат энебиз сыяктуу энеңиз бар экен, сизден өткөн бактылуу адам жок. Биз эми мен ушул жака өтүп кетейин эже. Бир аз эми кечирим сурайм. Ары бери жылдырганга туура келет. Бул жакта бир агабыз болсо ботинкасын чечип эле койду, жачы. Жарак өткөнгө дагы оңой депчи, эне. Мынакей, келиңдер. Берака келсеңиздер, келиңдер. Берака келсеңиздер, жакыныраак. Келиндердин сөзүн укканда көзүнчө бир мындай керемет болсо керек, а, эне. Себеп дегенде ушуларга күндө сүйлөшкөнсүң, а? Келиңдер, кел, берака келсеңиздер, берака. Урмат, келиң, бул үй бүлөлүк архив. Енебиздин тапшырмасы, келиңиз, жакыныраак отуруп, бир-эки ооз сөз сүйлөп, жакшынакай кылып туруп. Мындай да. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей шаан шөкөт, бул абдан кубанычтуулуктун белгиси. Мынакей марапат энебиздин келиндер азыр келиндердин командирин сүйлөтүп алдык. Командири сүйлөгөндөн кийин бул келиндер деле башка сөздөргө кошулса керек, бирок жакыныраак келе бериңиздер. Siz kaçıncı gelin olası? Ben ortançı. Ortançı. Üçüncü. Bog любит троицу дегенде экен. Кайненеңиz тууралуу бир жарылыңыз эми. Буга чейин эми күнделе барып мактай бересиңиз керек туурабы? Бу келиниме эмне болгон деп ойлош мүмкүн да. Бирок азыр ошол эфир аркылуу тартылып аткандан кийин сиздин бир жүрөктөн чыккан калуу тилегиңиз. Апа, бүгүн өзүк майрамыңыздан чын жүрөктөн куттуктайм. Ар дайым Кудай берген жашты жашаң, тынч болуңуздар, бар жоңуздар. Ошол апам билбеген немелерибизди үйрөттү жакшы эле. Өзгөчө эмнени билбей келдиңиз ушул үй бүлөгө келгенде? Менби, саганы билбей элем. Азыр уйлар өздөрү келе садыр өрөбүз. Келгенимде жайлоого чыккен, саан апам үйрөткөн жакшы. Билбегенибизди билдирем. Урушпай этпей, жөнөкөй жакшынакай сөз менен түшүндүрүп.
Ошондо ошондо сиз экинчи баласы, үчүнчү баласын келинчек болуп аткенсиз. Энебиздин батасын ала берсеңиздер эч качан жакшы жамандык көрбөйсүздөр. Себеп дегенде бул бумеранг жашоо, эртең эле сиздердин балдарыңыздардан да ушул көрүнүш кайтат деген ойдобуз. Кол чаап коесуң ушу ортомчу келинине. Эми келиңиз, берирээк келип алсаңыз, себеп дегенде сиздердин сөздөрүңүздөр биз үчүн абдан маанилүү. Мен экинчи келини болом. Экинчи келин болуп келсе, сиздин бир кайненеңиз тууралуу бир мактоо сөзүңүз. Акыркы жолу кайненеңизди кимге мактадыңыз? Анан же болсо көзүнчө мактадыңызбы? Кандай болдуңуз? Кайненеме барган жерим каерде жүрсөм мактап жүрөм. Эч кайненеме жамандык көрбөдүм. Ошо жакшы кайненем. Кандай касиеттери? Кандай касиеттер, мүнөздөрүн жуктуруп алдыңыз мисалы энебиздинчи? Кандай мүнөздөрүн жуктуруп алдыңыз? Ушундай бир эми бул келин деген кыз да, бала сыяктуу эле да. Кайненем мүнөз бар жок эле жакшы. Билбейм, кайсы жерин окшойт. Балким мисалы чынчылдыгын, балким баягы жөнөкөйлүгүн, ак жүрөктүүлүгүн жана башка. Жөнөкөйлүгү сөз менен түшүндүрүп жеткизет. Кайненелик кылбады, кайненеликтен ондай эметпеди. Өксү баягында болбоду. Булар кайненеге эмес эле. Жакшы көргөн жерде ошондой болуп калды. Апабыздай көрүп эле, апамга деп Лена эжебиз ортодон сөзгө кошулуп атат, мындай бир торуктоо иретиндечи мисалы. Булар себеп дегенде эң жакын адамдар, бири-биринин коен жатагына чейин абдан жакшы билишет, туурабы? Кутуктаңыз эми кана. Ыйлап бересизби же ырдап бересизби? Ондо ыйлап бериң андачы. Калат элек эже. Апа туулган күнүңүз менен бүгүнкү өмүрүңүз узун болсун, ден соолукта болуң. Дайыма ушинтип төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериң. Ушу балдарыңыздын, кыздарыңыздын, бардыгыбыздын сый урматыбызды көрүп, кызматыбызды көрүп жүрө бериң. Жакшы эле балдар төрөгөн бекен мындай. Сиздер нааразы эмессиздерби кыскасы? Ушу апамдын балдарына эле окшосын биздин балдарыбыз дагы. Азаматсындаки, сонунчу да кол чаап коесуңдаки. Мына менин маңдайымда турган кыздардан да азыр энебизге сиздер жакынсыздар. Чынын айтканда, муну кыздар өздөрү деле Кудайга шүгүр ушулардын барлыгына деп бата кылышат турабы? Аркабыз деп эле жүрөбүз. Ошондо андан башка аргабыз жок. Себеп дегенде ошол сөзгө татыктуу да энелерибизчи. Кана кийинки келини. Кичине келин болом. Сиздин колуңузда азыр ошондо. Эмне багып атасыз? Себеп дегенде энебиз эч бир картайбаптыр дагы. Апам өзүн жакшы алып жүрөт. Жакшы. Пейли жакшы. Апа туулган күнүңүз менен өмүрүңүз узак болсун, ден соолугуңуз чын болсун. Ар дайым биздин төрүбүздө жүрө бериң. Тойлорубузда отуруң, төрүбүздө. Жалаң жакшылыкта жүрө берсин апам. Пенсиясы көп өзүндө коюң. Жок, бул мыйзам ченемдүү көрүнүш булчу. Пенсияны алып турасызбы? Мен алам. Ашада мынакей мен алам дейт. Урматтуу көрүштөр, кол чаап коюп ушу келиннечи. Көпчүлүк келиндер ушу пенсия жөнүндө суроо берсем, аларын айтпаганда, ачык эле айтпаган. Мынакей кичинекей келини Марапат энебиздин кичинекей келини мына өзүнүн жүрөгүнөн чыккан жакшылык куттуктоолорун айтып өттү. Энебизге бир сизден бир ыры болсун гана. Заман ба, бурлардан ырдап койбойсузбу мындай энелер тууралуу? Мына жеңем ырдайт. Кайсынысы? Бул жакпы? Мына келиндерден ыр болсун, сиздер кошуласыздар анда? Кана? Кошулуп турабыз. Кана баштадык, кана. Улуу келини, командир, келиндердин командиры кана. Кана келиңиздер, кана келиндерден бир жакшылыкка ыр болсун. Тажыңа бир ырдан чынын кошулуп барат. Келиндердин эң чоңу мына. Келиндердин эң чоңу Лена эже, кана өзүңүз бир ыр баштаңыз анда. Бул жактар коштоп, бардыңыздар хором тартып коюн анда. Кана баштадык. Дүйнөдө табылгыс берекем. Мен дагы орубай жүрөйүн, ай орубай жүрө көрсенесен. Мен дагы орубай жүрөйүн, ай орубай жүрө көрсенесен. Коштолабыз. Болсо да баланын атасы, өзүңө дагы эле баламын. Ойлонуп каласың дайыма сен,
Canından cerasa karanım, oylunup kalasın kaymasın. Canından cerasa karanım. Kol çalıp koyuyorsun atı görüşler. Mınaki şu gelinlerin atından Jaşnakay söz boldu. Lena ejebistagi şu Marapat enebizдің gelinlerinin sap başında turat eкен. Жалган айтпасак турабы? Мына ушул атына зат жарашкан, ушул Ленин атабыздын атын алып жүргөн бир гана ошо кыргызчекте бир эже бар экен. Лена экен аты. Кол чаап коебуз. Эми урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Марапат эне жанатан бери абдан жакшы сөздөр сүйлөндү, куттуктоолор сүйлөндү дегендей орозонун күнүндө өзү негизи bir piyala su içkende ошол суунун ичине ошол Алла таалам кереметтердин баарын, витаминдердин баарын кошуп коет экен да. Ушуну моюнга аласыздар, мисалы bir piyala суу ичкенде курсак тоет да. Анан азыр мен кеткенден кийин чонон дагы ий деп мындай таңыркап абдан кызуу сөздөр жүрөт, анда сүйлөшүп отурасыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр бир учурда эми бизге чейин ушу подаркалердин баарын тапшырып койгон чыгар. Энебизге болгон эгерде подаркалар болсо, сарпайлар болсо, анда тапшырып коебуз. Анан энебиздин Жакшнакай куттуктоосу менен ошол жака чыгайлыбы? Анда ошол сырттан атайын энебизге жазылган атайын жазуу бар экен. Ошол жазуунун фонунда сарпай тапшырып азем болот. Анан энебиздин батасын алып программа жыктайбыз. Жүрүңүздөр, анда кеттик. Рамазан мубарак, Рамазан кут болсун деген сөз бул. С днем рождения дейт, 79 деп Марапат энебиздин урматына жазылган Жакшнакай жазуулар. Анан ушу жазуулардын түйүндө болсо мынакай Жакшнакай болгон периштелер отурат, неберелери. Энебиздин бул неберелеринин жарымы болсо керек деп ойлойм. Азыр ушу сарпай тапшырып аземинен кийин, анан кийин неберелери Жакшнакай өздөрүнүн куттуктоолорун айтышат. Анан кийин Марапат энебиздин Жакшнакай батасы менен программаны жыйынтыктайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, орозо айындагы алгачкы куттуктоо, алгачкы сооп иштери мына ушул үй бүлөлөрдүн мүчөлөрүнүн аракет астында уюштурулуп тартылып жаткан учуру. Азыр энебизди тосуп алабыз. Энебиз жанатан бери бир жерде отурду, эми чай ичип алсын деп, баягы оозун ачып алсын деп биз ага уруксат бергенбиз. Мынакей эми энебизди бул жака отургузайлы. Эне бул жака келип отурувериң. Эми подарканын куругун бергендер куругун берсин, материалдык жактан болсо жолугун берсин, жана башка. Баштай бериңиздер. Сарпай тапшыруу аземи жүрүп баштады. Кыргызда Жакшнакай салт бар, када салт бар, жолук, көйнөк, материалдын бир Жакшнакай качественныйларын тапшырып баштады мынакей. Эже сиңдилери бүт бардык мынакей, келиндери Жакшнакай болуп пальтолорду тапшырып атат мынакей. Кыш бүт элек, урматтуу көрүүчүлөр. Дагы элечи бизде кыш бүт элек. Дегеле Кыргызстанда кыш бүт элек. Колдоп коштоп турабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Ар бир эне мына ушундай сыйга татыктуу. Эне эски кийимдердин баарын ыргытып бериңем, жаңы кийимдердин баарын кийип алың сразу элечи. Энебизге Жакшнакай пальто, бул кимдин атынан пальто? Бардык кыздар балдардын атынан. Пальтону кийип, конокторго барыңыз, жакшылыктарга барыңыз, тойлорго барыңыз эне. Жолуктары салынып жатат, ар бири кургон келген эмес. Арасында мондай гүлдөрдү көтөрүп да келгендер бар экен мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, бул биз азыр тартып аткан каармандар, адамдардын бардыгы жана жогоруда бүт баары сүйлөп бүтүшкөн. Жүрө бериңиз, көп жашаңыз. Баарыбызга үлгү болуп жүрө бериңиз. Мынакей аусундарынын Жакшнакай белектери, бул болсо Лена эжебиздин белеги. Бул жактан болсо дагы бир аусунун белеги. Аусунун белегин өзүнүн кызы. Анан ушул аркасында болсо келиндери коштоп тапшырып жаткан учуру. Урматтуу көрүүчүлөр, лайк басып, комментарий жазып отуруңуздар. Ар бир үй бүлөгө мына ушундай тасмалар, мына ушундай сюрприздер насип этсин деген ойду айткым келет. Мынакей. Бул болсо мынакей учурдан пайдаланып айтып коеюн, Гүлден Айымдын апасы. Гүлден Айымдын апасы мына эжебиздин эң кичинекей кызы.
Marapet enevizin ikisige kızı. Mınaki, bul kimisi olup? Gelinim bu. Nevere gelinlerine bir iki o söz kalıp tilek ayıp koyunuz. Geliniz. İki o söz, yaşına kaç sözden tartılap koyuyoruz kana? Ayne туған күніңіз менен Алла таалам өмүрүңүздү узун кылсын, бактыңызга ар дайым жүрө бериңиз. Орбасын жүзгө чыксын, Кудай кааласа. Ар дайым катарыбызда жүрө берсин. Рахмат, мына урматтуу көрсөк. Кол чаап коесуң ошо небере келиндин атынан. Куттуктоосуна. Бул жакта эжебиз дагы бир-эки сөз сорушкуңуз эми ушунча келгенден кийин. Энем бактыңызга аман болсун, ар дайым биздин сыйыбызда, биздин төрүбүздө жүрүңүз. Чеберелериңиз дагы буюрса тойлорун көрүң, жакшылыктарын көрүң, ар дайым ушинтип жаткылдап жайнап бактыңызга аман болуң. Азаматсың экен жакшы. Мына ушунча эле сүйлөп коебуз, сүйлөбөгөндөр гана. Бул жакка келебиз мынакей. Мынакей. Бүгүн энебизди куттуктайбыз кана. Эне туган күнүңүз менен көп жашаңыз. Өмүрүңүз узун болсун. Бактыңызга бар болуңуз. Куттуктайбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Бактыбызга бар болуңуз деген ушундай небере келиндердин дагы жакшынакай сөздөр гана эми. Неберелер келгиле гана. Азаматтар, манасчылар, улакчылар мына келгиле. Ana, kutlukta başlayıyoruz birden. Evet, жақсы отырып, тыныш болуп, көп жашар, жүзгө чыгып, күн жаман биздин жаныбызда жүрөт. Азамат, кана сенчи? Эне көп жашап жүрөрүң, оорубай, сыкпай. Жүзгө чыгып жүрөрүң. Колун кармап коебуз, жакшынан куттуктап коебуз, мынакей кол чаап коебуз, неберелердин куттуктоосу башталды. Ana. Эне туган күнүңүз менен көп жашап. Ay Azamат, kana kol çabuk koyuyoruz, kana. Эне туган күнүңүз менен өмүрүңүз чоң болсун, жүзгө чыгып калың. Azamатчылар мына урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул неберелери бар үчүн энебиз эч качан оругусу да келбейт, картагысы да келбейт, турабы эне? Ana кыздардан Эне көп жашап, өмүрүңүз узун болсун, 100 күнгө чыгып. Мынакей 100 күнгө, 100гө чыгыңыз дейт мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Ар бир ушул периштелердин куттуктоосу кабыл болот деп ойлойм. Болсун, оорубай, денсаулыктан үчүн куттуктайм, өмүрүңүз узун болсун. Ушул небереңиз орозо кармайт экен. Жана менин тосуп алган небереңиз ушул. Бактылуу болуңуз, Кудай кааласа энебиздин батасы менен. Сиз дагы бир жакшынакай келечекте кыздардан болот деген үмүттөбүз. Кана дагы калдыбы неберелер? Мына окшогон мына оператор неберелер бар экен энебиздин. Карабайсыздарбы бул? Булар зет балдар, булар чеберелер, абдан кыйын да булар. Карабайсыздар, биз мындай вакытта телефондун көзүн билбечүбүз. Мынакей дагы бир мынакей неберелер мынакей кийин чоңгондо көрүп турушат, чеберелери. Бу жерде мынакей дагы кимдер калды? Мына кел, бир-эки сөз кошуп койгон. Кана? Абжа бүгүнкү туулган күнүңүз менен жүзгө чыгып мындай жаштан болуңуз биздин бактыбызга бар болуп. Ар дайым бар болуңуз. Ай, рахмат, аман эсен болуңуз сиздердин. Урматтуу көрүүчүлөр, жакшынакай болгон куттуктоолорго. Рахмат. Эми дагы ким калды? Ол кана, бир-эки сөз куттуктап койчу кана. Эне туган күнүңүз менен де. Эне туган күнүңүз менен жашаң. Жашасын, жашаң деди. Ай, Азамат. Дагы кимдер калды? Сүйлөөчүлөрдөн калдыбы, калбадыбы? Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул тегеренип турган бул балачы, бул бала. Кана, бир-эки сөз койгон. Сиз эне көпкө чыгың, көп жашаң, узун өмүр берсин сизге. Эч качан оорубаңыз, сыкпаңыз, көпкө чыгып жүрө бериңиз. Колун кармап, жыттап коебуз, урматтуу көрүүчүлөр. Абдан сонун көрүнүш. Эми урматтуу Марапат эне, эми сизди ар кандай деп мактасак болот, бирок сөз таба албайбыз да. Негизги мына жүрөктөн чыккан калоотектердин баары айтылды. Ырлар ырдалды дегендей, неберелердин бардыгы сиз үчүн мындай бул периштелер. Периштелердин тилектери Кудай Алла Таалам ушулайлары сөзсүз кабыл этет деп ойлойм. Азыр эми программанын жыйынтыгында сиз бир жакшынакай бата берсеңиз. Себеп дегенде мына Россиядан дагы аңдып турушат, Россиядан барды күтүп отурушат. Мына ушул учурдан пайдаланып, өзүңүздүн кан жаныңыздан жаралган балдар кыздарыңызга, неберелериңизге, кошуналарыңызга, туугандарыңызга артып калса мага да берип койсоңуз боло берет эне. О мен ошо балдарым, кыздарым,
Nevrelerim, avsundarım, ana o jengem dağı, gelinim dağı. Bardık uşedim, nerede gelin derim. Barıngар tinç boğula, barıngар menen ham жақсы урмат сый болгула барыңар. Мендей урмат сыйды көргүлө. Уруңардан урмат, кызыңардан кызмат көргүлө. Балдарыңарга кабыл келиндер келсин. Кыздарыңарды жакшы кабыл жерлерге бергиле. Балдарыңар, неврелериңер баары бактылуу болсун. Өмүрүңөр узун болсун. Эң биринчи ден соолук, Кудайым ден соолугуңарды берсин. Şu men silavana Rusya'dan bana padarka etken kızlardan ömürler uzun olsun. İşleri iyilikli olsun. Bala çakaları menen den soğuluklarım versin Kudayım. Tınç aman oynayıp gülüp iştep жүрüsün. Şu rahmat oşularga yam. Oşulara mende sey görsün, hurmat görsün. Ne tilese tileğine kavul etsin. Kavul olsun Allah Teala. Mına Orozonun gününde. Ne tilese tilekleri kavul olsun. Tınç bolsun, baldarım, kızlarım, avsundarım. Barıngар tınç boğula. Daim sizlerden sıyınardı görüp törüngörde oturayın. Allah ömür vergen yaşayın deyim. Allah Teala özü bile etken. Tınç boğulayın. Sana yam rahmat. Ömürün uzun bolsun balam, rızkın uluk bolsun. Daim şu yeldin üstünde jürever. Den soluğunu versin. Bala çıkan menen tınç aman. Abirin kötörülü versin balam. Rızkın ulu kıvalın balant olsun. Tınç aman oynayıp gülüp jür balam. Men урматтуу көрүштөр, мынакей биз марапат энебизди дээрлик 1 saat убакыт бөлүп ушул программаны тартып бүткөнү калдык. Мынакей аягында жакшынакай болгон өзүнүн жүрөктөн чыккан батасын берди. Мына ушул энелердин батасы менен көгөрөбүз, өнөбүз, өсөбүз дегендей. Туурабы эне? Анан энебизге дагы бир мүнөздөмө берип коюн. Энебиз ушунчалык баягы эч качан бети бурушкан эмес, чекеси дагы бурушкан эмес, ошон үчүн теп-тегиз. Азыркы жаштардын 40ка чыккандарын карасаңыз, бул жагы буягына кеткен, бул жагына кеткен. Чүрүшүп, бүрүшүп жүрө берип болуп. Эне жанага караганда дагы буруш чоп болуп кетти, чын айтканда. Жапжаш болуп кеттиңиз эне. Бактылуу болуңуз эне. 79 жаш чек эмес, 100 жашка келебиз. Кудай буйруса. Сиздин жакшылыгыңызга гана келели. Үйүңүз тойкана болсун. Айына. Бактылуу болуңуз, бар болуңуз. Дагы көрүшкөнчө эне. Сиздер болсо жакшы туруңуздар, аман эсен. Эң бактылуу үй-бүлөлөр. Эң бактылуу үй-бүлөлөр мынакей. Бардыгы. Орозо айы менен куттуктайбыз.